сделать так, чтобы жизнь и деятельность Темирбека. Сақманшын болып бармасам дегендер шыққан, жылға шыққан еді, 70 жашта. Ана жерде Депутат Жоғарғы Кеңесі Нұржігіт Қадырбеков. Assalamualaikum. Hurmatli atalar, hurmatli apalar, hurmatli zamandoshlarim. Qirg'izda bir so'z bor, agar o'tgan siylabasdan kelajekdan siy ko'rgaysan degan. Men kecha parlamentda aytdim. Turkiyada Ertuğrul'un mazarına barasam жазып qo'yibdi. Qayda borarымды bilgin kelsa, qaydan keleringni unutma degan. O'shaning uchun bugun aybay Arap депутаттар келиптир, дипломаттар келиптир. Анан сөз узарып кетти, ептеп, сеттеп, бүтүрө бул жака чуркады. Мен баштан баштап жөнүн ачып коюн деген эмесмин. Бул жакта апазаттабыз турат, сиздин сөзүңүздү уккум келди эле. Медетанаттабыз турат, сиздин сөзүңүздү уккум келди эле. Аблезов атабыз турат, сиздин сөзүңүздү уккум келди эле. Макенов атабыз турат, сиздин сөзүңүздү уккум келди эле. Садыбакас эжекебиз, Чолпон Байекбек эжекебиз, Жаңыл Күмөнбаева келди деп уктук эжекебиз. Ушулардын сөздөрүн уккан атайын келгим келди эле, бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет экен. Мен Темирбек аканы жанынан көрүп калдым, сөз угуп калдым. Мен бизге назар деле бөлгөн эмес, бир волонтер болуп, студент болуп, анча-мынча жыйындарга катышканда, ошол бурагындардагындай басканы, турганы Аксөк экенин билип турат эле. Ташка тамга баскандай сүйлөйт болчу. Эс тутумунун күчтүүлүгүнө таң калчу элем. Тигил ошол заманда кадрлар башкача болгон экен. Мисалы Коршубек Акназаров атабыз деле 90-дан ашканда Кочкордун, Акталаанын арыктарынан бир айтып беришкен. Ошондой сыпат ушул иште бар эле. Мен кече жакында барып, колунан өп бешине тийгизип, медотанаттан батасын алдым, бала бакырыма да батасын алып бердим. Ушундай силердин батаңар насип этсин. Кече болсо парламентте атайын сүйлөдүм, анткени келат жамыктарды эмес, менин бир жардамчым айтып калды, жаш бала Доорон деген. Бүгүн Чолпон Байекбек эжекебиздин юбилей экен деп, ошону парламенттен дагы айттым. Иши кылып батаңыздарды алалы. Менге де өзүбүздү силер менен салыштырып көрүп, ачыгын айтайынбы, силердей бола алабызбы, бола албайбызбы? Азыр мисалы Исхак атанын, Жусуп атанын өлүгү менен биздин тиригибиз да тең келбей атат да. Өлүп жатса да анын сен ак болсоң, мен ак болсом, бардыгыбыз таза болобуз деген сөзү коомго кызмат кылып, адамдар тура багыттан баштап атат. Анан мен ушул атабыздын, Темирбек атабыздын бир сөз аябай таасир эткен эми, мен так айта албайм, бирок байлык маанилүү эмес мен үчүн, бийлик маанилүү эмес, мен үчүн намыс жана фамилия маанилүү деген сөз бар экен. Кудай ушу атыбызды булгабасын. Ушундай аталарыбыздан өрнөк алалы. Бирдеке эле Бисмарктан баштайт экенбиз, Жорж Вашингтондон баштайт экенбиз, Петр Бричиден баштайт экенбиз. Андай инсандар өзүбүздүн эле чыккан. Өзүбүздүн тамырыбызды билбесек, бутактарыбыз жартактабайт. Ошон үчүн аталарым, апаларым, мен бир мезгилде азыр дагы ушундай туу туткан, күмөр туткан салкар инсандар бул жерде отурат. Бул жакта баарыңыздар отурасыздар, маңдайыңыздарда чыгып сүйлөш бир жак адепсиздик, силердин алдыңыздарда мындай акыл айтып сүйлөш. Бир жак силердин алдыңарда турганда сүрдөйткөн адам кадимгидей. Анткени мээнетиңер бар, менен ишин кылган амалыңар бар, кадамыңар бар. Кудай кааласа, эч кызмат болбоңуздар. Эң чоң идеологиябыз ушу болот, өзүңдүн тамырыңды таан, өзүңдү тааны деп. Ар бириңиздердин атыңыздарды алтын тамга менен аманчылык эле болсо тарыхка киргизгенге аракет кылабыз. Кудайым колдосун, коргосун, өлкө өзүнүгө берсин. Сиздердин батаңыздарды алмай сайын ишибиз ожолбойт окшойт. Ушу ичиңиздерден бизге жакшылык тилеп туруңуздар. Чоң рахмат, атабыздан ыраазы болсун. И еще депутат местного Кенеша Булат